Саламатсыздарбы? Мен номер 3 эксперименталдык гимназиянын 8 классын окуучусу Алимбек кызы Айзирек. Биздин бүгүнкү темабыз АЭМдин 24 бетинде китеп окуу жөнүндө деген тема. План 1 китеп окуунун түрлөрү, окуунун жолдору 3 жана бышыктоо. Теманын 46 түрү бар экен. Мен негизгилерин алып тажрыйбамды сиздер менен бөлүшөм. Эң биринчиден китеп окуунун алдынан көңүлүбүздү жай кылып, ачык маанай менен башташыбыз керек. Татаал жайларды түшүнбөсөк, кайра интонация басым менен окушубуз керек. Мисалы, Францияда 1848-жылы жумушчу табы менен буржуазиянын ортосунда алгачкы граждандык согуш чыккан. Жумушчулардын начар уюшкандыгы, революциячыл аң сезимдеринин жетишпегендиги, саясий партиясынын жоктугу Париждеги июнь көтөрүшүн жеңилүүгө алып келген. Ошондой эле дыйкандар тарабынан колдоонун жоктугу жана либерал буржуазиянын контрреволюциясынын жолун түшүшү дагы буга кошумча болгон. бир абзацты окуп бүтүп, башыбызды ойдо көтөрүп окугандарын ойлонууну биз толук метод дейбиз. Эми ошого мисал. Окуган темамды сиздерге толук методу аркылуу айтып берсем, Францияда 1848-жылы жумушчу табы менен буржуазиянын ортосунда алгачкы граждандык согуш болот. Бул жерде жумушчулардын начар уюшкандыгы жана саясий партиясынын жоктугу Париждеги июнь көтөрүлүшүн жеңилүүгө алып келген. Буга дагы кошумча жумушчу таптарды колдоого алган эч ким жок болгон. Эң негизгиси китеп окуп кетип жатканда негизин бөлүп сүрөт схема тартип барса жакшы болот. Теманы жакшы түшүнөбүз. Эми биз бүгүнкү сабагыбызды жыйынтасак, темадан биз китеп окуунун түрлөрүн, жолдорун үйрөнүп алдык. Ошентип бүгүнкү темабыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.